Мен Бектенов Илгиз. Бул менин айылым Көк Кашат. Айылыбыз райондун борборунан 24 километр аралыкта, деңиз деңгээлинен 1700 метр бийиктикте жайгашкан. Айылыбыз Көк Кашат деп аталып калганын себеби айылдын жогорку жагындагы кашат ар дайым көгөрүп тургандыктан Көк Кашат деп аталып калган. Ал эми бул биздин билим алган мектеп. Билим ордосу айылдын так ортосунда жайгашып, ысымы болсо ушул айылдан чыккан талант, атагы алыска, даңкы далайга кеткен залкар комузчу менин чоң атам Атай Огонбаевдин атынан коюлган. Биздин айыл Көк Кашат музыка менен сырдашат, бири калбай баарысы Атайдын ырын ырдашат дегендей, айылыбыз жана мектебибиз таланттарга бай. Райондук, облустук жана республикалык маданият сынактарында дайыма алдыңкы орундарды ээлеп келет. Биздин мектепте 32 мугалим эмгектенсе, алардын 6 агайлар. Мен сиздерге ошол агартуучулардын бири Азамат агай тууралуу айтып бергим келди. Биздин өрөөндө өзүнүн билими, талбаган эмгеги жана окуучуларга сабагын практика менен айкалыштырып, ар тараптан өнүктүрүү аракетин көрүп келген географ катары таанымал. Азамат агай 2010 жылы Талас районунун Арал айылындагы Касымкул Нанаев атындагы орто мектебин аяктап, Талас мамлекеттик университетинин география адистигине тапшырып, 2015 жылы ийгиликтүү аяктаган. Андан соң агайыбыз Талас районунда жайгашкан биздин мектепке мугалим болуп келген. Азамат агайдын сабагы алда канча кызыктуу. Анткени биз окуучулар география сабагын практика жүзүндө өткөрөбүз. Мен окуучусу катары аталган сабактан тоо тектеринин түрлөрүн, классификациясын биле алдым. Ал эми мектептин бардык окуучулары Талас облусунун рельефин, туристтик потенциалы бар аймактарын, өнөр жайын, тоо таш жана сууларын, жерин көрүп келишкен. Чектелбей жайкы эс алууда мугалимдерибиз менен республиканын түштүк региондорундагы стратегиялык объектилерге жана ажайып кооз жерлерге саякат жасап келүүгө мүмкүнчүлүк түзүп беришти. Буга ата-энелерибиз да ыраазы, кубалуу менен колдоп келишет. Азамат агай бир эле сабактан билимин, иш тажрыйбасын көрсөтпөстөн, мектеп жетекчилиги менен биргеликте бир катар долбоорлорду иштеп чыгып, ийгиликтерге жетишип келүүдө. Долбоорлордун аркасында бүгүнкү күндө мектептин техникалык базасы чыңдалып, өнөрлүү окуучулардын шык жөндөмүн ойготуп, катылып жаткан таланттардын ачылышына шарт түзүлүүдө. Алсак 3 жылдын ичинде мектепте бир нече ийримдер ачылган. Мектептеги ата-энелер менен иш алып баруу, жергиликтүү бийлик менен кызматташуу жана эл аралык долбоорлорду мектепте ишке ашыруу жакшы жолго салынып жемишин берүүдө. Мугалимдер жааматынын замандын талабына ылайык билим берүүсүнүн натыйжасында биздин билим ордобузда жылына 3-4 ирет райондук жана облустук семинарлар, мастер-класстар өткөрүлүп келет. Үй-бүлөдө атанын тарбиясынын ролу чоң. Ошол сыяктуу мектепте да ошондой таасир бере алаарына көзүбүз жетти. Айтайын дегеним, биз мектепте агайлар менен атабыздай, агабыздай сүйлөшүп, натыйжалуу байланыш түзүп, таасирдүү мотивация ала алабыз. Ар бир окуучунун жан дүйнөсүн түшүнүп, шык жөндөмүн аныктап, гармонияда жашоосуна шарт түзүү керек дегенди девиз кылган агайыбыз жалпы мугалимдер жааматы менен биргеликте биздин мектепти республикага аты чыккан мектепке айлантышты. Азамат агай үзүлүү талыкпаган эмгегинин натыйжасында мектеп администрациясынын, айыл өкмөтүнүн, райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасын арзыган. Кыялымда бардык мектептерде эжекелер менен катар агайлар дагы көбүрөөк иштесе деген тилекти айткым келет.